Багжан Азат уулу. Арманым. Аңгеме. Түн теңінен оуп калган. Тайжемдин ачуу үнү кудум талуу жерге күтпөгөндө ийне сайгансып, ууз уйкуман селт ойготту. Бир кыйкырып, кайра саамга тынчып, улаамдагы ачуу чыңырып, аны менен кошул ташыл эр кишинин сөгүнгөн өктөмүнө обого жаңырыктап түн үрөйүн учурду. Эртеден кечке үрөөндөгү балдар менен эки жаатка бөлүнүп, кара күчкө бутубуз үзүлгөнчө футбол тепкенбиз. Эңер киргенде гана үйгө беттеп, жайыбызга тарадык. Бөлөм экөөбүз да үйгө келип, кичине шам-шум этип, аркы үйүнө чыгып эле сук жаттык. Уйкунун кучагына термелип, өлгөн немедей уктаптырбыз. Салмактанып талмоо урсуган дене боюм алиги бейжай үндөрдөн улам кандайдыр суук сезим бийлеп, жүрөк тушум эрксиз лакылдап чыкты. Тайжемдердикине келгениме бир жума чукулдаптыр. Бул жолку жайкы эс алууну өңүттүп, аз күн жүрүп кетмекке атайын келгендегим. Ансыз да алардын үйү айылдык баштооч мектептин тушунда. Кичинемден футбол десе төбөм менен тик турам. Келечекте арманым атактуу футболист болуу. Ошого кызыгуум бул жерге келүүмө себепкер болгон. Чиркин мектептин коллективи кеңири майдан күнүнө биздики жеңиш үчүн эки тарап бирдей жаалдуу жан үрөп, таман тешилгиче футбол тепмей. Асыресе чабуулга өтүүдөгү чабалдыгым көбүнө сырдана. Кээде жаза тайып алдырып жиберем. Кысталаңданго ылажы жок дечи, кең жерден кезешкен топтун өпкөсүн үзөтүп, кыйла алыска узатам. Дагы билердигим, дарбазага жакындаган топту көбүнчө буйдалбай киргизем. Демейде балдар анчейин ыраазы болушпайт, бирок өзүмдүн тепкениме өзүм ыраазы. Бүгүн күндүз да бөлөм экөөбүз кылдат ойнодук. Баштабында тең тайлашып, акырында каршы тарапка бир топ салып жеңип алдык. Анан жеңилген тараптын өкүлдөрүнө бирден балмузда калдырып, жеңишибиз үчүн сүйүнүп жадык. Дүкөн алдына атайын мыкта орнотулган орунтукта 3-4 кыркар тартып, балмуздактын тиште какшаткан бир укмуш ширин даамына манчырка отурган элек. Аңгыча аркы имерлиш көчөдөн жездемдин жулуңдап жөө келатканын көзүм чалды. Бир караган көзгө ачуулуу экени жашыруун эмес. Кантсе да Тайжем менен кермур айтышкан сыягы. Бат-бат адымдап бизди көрмөксөн түрдө кылчайбай өтө берди. Кайда барарын билбедик. Бөлөмдүн узата тиктеген муңайым жүзүндө ошо саам кандайдыр күдүк ой, кабатырлануу бар эле. Эртең мененки тамакты кекиртектен сыгып алдың го? Катуу чыккан жездемдин үнүнөн жуурканга бүрүшө калдым. Тайжеме айтылбай эле мага айтылып аткандай чекем нымшып, өнү боюм дүркүрөйт. Мурда көп деле келчү эмесмин. Мындай болорунда эч убак ойлобогом. Заарыңды ычып алып күч сүйлөйсүң, кыларга иши, сыгарга бити жок бекерчи дейсиңби? Башкасы жетпеген себеме. Тилиңди сууруп алам, болду дейм. Тиштенип алгансы да, ийенең дурайын канчык. Чалкасына жаткан бөлөм шуу үшкүрүп алды да аруу дарылды. Жүрөк үркүткөн бу жаңжалдан акылым нес. Бириникин бири укпай, меники туура деген соргок туюм ар экөөнүн акылын тумандатып, аң сезимин камалап турду. Деги Тайжем кандай күнөөкөр болгону? Түп төркүнүн таптакыр түшүнбөдүм. Үйдө 3 көтөр жинденип, тим эле жылан түкүрүп кеткендей тилин билеп, ачуу шайтан адамдык чейинден дембедем тарткылайт. Кет дейм, кара шалтак. Эшик тарс ачылып бирөөнүн жүгүрүп чыккан бут табышына ээрчей «Жогол!» деп бар үнү менен кыйкырган жездемдин үнүнө кулагыма жетип жетпей, жуурканды шап жамынып, үчпүктөлүп дымып калдым. Чоло жерин калтырбай жуурканга ары карап чүмкөнгөн бөлөмдүн өпкө кага бышактап ыйлап атканын төшөк ичинен анык уктум. Менин да тамагым буулуп, какактанып араң турган көз жашым астымдагы эжем жасаган гүлдүү төшөккө тамчылап, ичегимде бирөө сыдырып алгансып, өпкө-өпкөмө батпай суулуктадым. Бир убакта жездемдин каңылдап, өз алдынча чардап атканы ого бетер кыжырлантты. Баш аяксыз мен укпаган кайбыр жырларды ырдап, доңуздай үнү үйдү жаңыртат. Ушул азыр ордумдан ыргып туруп, тигил ээ бербеген оозуна келиштире муштасам. Болбойт. Алда аздык кылат.
кекиртектен сыға қармап екінші аялға асылбайым дегізіп жалындырсам. Жоқ, анда да тамам қанбайды. Сендейде малдай муыздап, 60 тамырыңды кескілеп сойып салсам черген. Журқан ішінде түпкіштей түйіліп, қаным қызып, ызалу қиялымда ардемені ойлап аттым. Ойың тынч болбаған соң, ұйқың тынч болмақ қайда? Жаман түштен улам чочу ойған соң терезе көгіш тартып, таңға қарып келатыптыр. Айтор, түшімді қайнаған ысық жерде чабалақтап жүрген сүгім. Көрсө дене бойым чылқа тер, ешкөйнөгім сығып алма су болып тұр. Түшөкті бір жағыма серпіп таштап, ауаны кере жұтып сергей түштім. Бөлем оғызын маңро ашып, қоңырлықты қош тартып ұйқыға мас беймарал ұқтап атады. Жалған түшті біріле тұрдық. Гече күнкі футбол тепкенге бүт денебіз бүрі савап салғансып икемге келбей оғырыйды. Ан үстіне түндегі іштер тынч ұйқы бербей, оғылы қиынады. Бөлем қайма алды, өзімдің да қанты ұқтағаным беймалым. Ошол башым лұқылдап, ештекені қыртышым сүйбей, нес мас авалда өзімче ойлуымын. Кешінде тайжем үйден қуғындалып, бүгін қайра келгеніне түшінбедім. Ештеме болбаған кейіпті, дастарқан жайып, чай беріп, қадем кісіндейлі оғатын жайғару менен алек. Болды, тойдым, дедім эжемден дағыш деген сөзінен улам қолым менен чынымды басып. Спортсмен болар жегіт көп жаш керек, мәжүрі болып қаласың, деп күлді қолын созып, чынымды келе деген ишарат менен. Жылмайған түрде эжемді аяп, чынымды бердім. Бұл бір қанша секунд жылмайуысы өзөгімді өрттіп барып іштереңімдегі қандайдыр құсалуу да, аялуу да сезімдерімді қозғап кетті. Ичимден бір жері сөгіліп баратқан сыйды. Заматта көкірек тепкен ачуу ойымды зорға басып, оозум күйгенін білбей ысық чайды қава-қава жұта бердім. Башталғыш мектепті аяқтап, толықсыз ортаға қадемкі жолборс секірік менен жама жайыбыз оозубузга жете сүйініп қадам таштадық. Мұндай дегенім анчалық қуанарлуу, ол чойгон натыйжа болбоду. Көзүбүздү мугалим эптеп, көчүгүбүздөн түртүп өткөзүп койду. Тек башталгыч мектептин топо майданынан кутулуп, наркы башынан бирөө сөөмөйүн чыгарса, берден анық көргүдөй мермилдеген түз, астына атайын көк раңдуу, килем түспөл, буюм төшөлүп, кадыресті телевизорды жарыштагыдай өзгөчөлөнгөн бир укмуш футбол майданына келгенибиз үчүн төбөбүз көккө жете сүйүндүк. Классыбызда сабакты түзүк, накта берилип окугандарды чындап кол менен санап берерлик дейли. Калган көпчүлүгүбүз катардан калбай үйрөнгөндөй түр көрсөтүп, эрктүү жана атайын бөлүнгөн дене тарбия сабактарда футбол десе эт бетинен кеткен, саат тогошсо да сабактан кайыл тартып оюнду самап турар биз болчубуз. Атаганаттечи азыр кап десем да кабым толбойт. Ошондо кеч келе тытынып футбол тепкенче бир мезгил сабакты иштиктүү алып жүргөнүмдө азыркыдай өкүнүч болбос беле. Тараза тең болуу үчүн ар эки жагы бирдей ооздукта болуусу шартталгандай. Баарын тең алып жүрбөсөң, жада калса бут алдыңда турган максаттарыңа жетүүң даргүмөн. Акиеде мүмкүн болбой калат экен. Көпчүлүк досторум азырга чейин оро пара жолуга калганда өкүнгөнүн айтып койбойт. 2 күндүк тыныгуу бүтүп, аптанын 1 күнү мектепке келдик. Тазалыктарды кынтыксыз бүтүрүп, бүт жамаат катарга туруп туу чыгардык. Андан эле мектеп атайын бөлүштүргөн окуучулар тазалык өкүлдөрү ар бир класстын ирээттүүлүгү, жеке тазалыгы, мектеп формасынын толук кийилип-кийилбегени жөнүндө текшерүү алып барышты. Дал ошондо классыбыз боюнча 2 уул окуучу тизимге алынып номер тартылды. Бирөө таптакыр форма кийбептир. Дагы бирөөсү форма чапанына тири укмуш сүрөттөрдү сызып, карандаш менен боеп алыптыр. Мугалимибиз ал экөөнү таңкыттап, мындай кылуу окуучулук салабатка жат иш экенин катуу эскертип ачууланды. Бир маалда алиге чапанын алабарман боегон жигит мугалимге каяша тил кайрып, үстүндөгү чапанын жулкуп чечти да жерге бир чапты. Тазалык учурунда чаң басты кылып жерге суу себилген, чапан булганды. Чапан эле эмес, так маңдайында карап турган энесиндей мугалим жерге чабылгандай бозала боло түштү. Бул эмне кылганың? Деди мугалим ачуулуу жанына бете барып. Бирок теги эмне кыласың дегенсип,
эч нерсе тугутпагандай мисириет. Сөз сурап жатам, тил барбы? Дагы кайталады мугалим тегинин бетине үңүлө карап. Мен үчүн окуп, мен үчүн адам болчудай айыбыңды билбей күч кыласың. Ушубу сенин кыйындыгың? Жаман көз менен бир карап алып, окубайм, деди да оозундагы шилекейин жерге тфу деп бир түкүрүп эшиктен чыга жөнөдү. Колдон кушун учурган мүнүшкөрдөй эмне кылаарын билбей бир баска таштай катты. Анан ары бурулуп, ыйлап жибергенде кан терибизди билбей, баарыбыз күнөөкөрдөй башыбызды жерге каттык. Эмне шумдук? Эс тартып мектеп босогосун аттагандан бери мугалимдин ыйлаганын алгаш жолу көрдүм. Чын төгүнүн айрый албай эсим эки. Ары бурчтагы терезенин пардасына далдаланып бизге көргөзбөй ыйлап атты. Ошондо кандай күйгүлтүк тартып, канчалык ыза менен токтоло албай ыйлаганын, үнүн канча ичине жутса да, далысын жаап турган парда токтобой кыймылдаганынан улам иштей туйдум. Кулагым дуулдап, көздөрүм ымыр-чымыр, күндөгүдөй көңүлдүү маанай жалп өчүп, класс ичинде мугалим менен кошо жанган жылуулуктун табы кайта түшкөнсүдө. Эртеси мектептин тарбиялоо бөлүмүндөгү мугалим алиги окуучуну ишканасына чакыртып кичине какыс-кукус кылып, форма чапандын жаңысын сатып алдырды. Аял мугалимди эрүүөнсүз карап ээ бербеген Эргул мугалимдин алдында сөзү ары каттап суу кечпей, талкан жутуп алгансып лам дебеди. Күндүзү кумурсканын уясындай жыйк-жыйма окуучу каш калган мектеп чөйрөсүнөн аттап баспайм. 2 саатча түшкү дем алышта мектеп ашканасында тамак жеп, саат тогушкончо майданга чыгып футбол ойнойм. Кечки таркоодо гана аргасыз үйгө кайтам. Үйүбүз алыс болгонго атам өзүнүн бир тууган энесинин үйүнө жаткырып койгон. Бүгүн адаттан тыш эрте турдум. Себеби мектеп ичинде дене тарбия багыты боюнча атайын иш-чара болмок. Авам жана жеңем менен жайланып чай ичип атканбыз. Дасторкондо болгону 5-6 тилим нан. Бүгүн жеңем тандырга нан бышырат экен. Аркы тукойдон тандырга бир кучак отун алып келүүнү авама тапшырды. Досумдун тоюнан кечигем, өзүң эптеп ал, деди жеңеме курс этип. Өзүм кантип көтөрөм? Белим да ооруп жүрсө. Авам үңкүйүп унчуккан жок. Отун алып берип эле кет, кечикпейсиң. Жеңем дагы өтүнгөндөй болду. Авам укмаксан түрдө өйдө болду да, дуал борундагы шкафтан кийимдерин ылгап, сыйга кийүүчү костюмун ала баштады. Алеке заматта жеңем кумсарып, көзүнө жаш тегерине калганын илгертпей сездим. Сездим да бир чыны чайымды катуу ичип, сумкамды алып тышка чыктым. Тобо, арзып сүйгөн никелүү аялындай эмес, мандекериндей мамиле тутканы кай жорок. Кайсы бир китептеги жазуучунун аял айнек сыяктуу өтө назик. Бат кир чалса, аста секин тазалап арчысаң жылтырап көркүнө кирет. А өзүңдү да эч боёксуз, жасалмасыз көргөзүп турат. Ал айнекти сындырып алба, кокус катуу сындырсаң, чогултууң өтө мүшкүл, эч сындырба, деген бир кертими жолдо катар эсиме түштү. Байкуштай эжемди жездем акыры сындырып тынган. Түбөлүк сынды. Бөлөмдүн үйүнө да барбай калгам. Себеби анда эжем жок. Ызаага угуп эчкирип ыйлап жибердим. Каты күнай. Аялдын алсыздыгынан пайдаланып, дөгүрсүгөн, аялга теңелип майдаланып бараткан эркектерге кыжырлансам, бир чети боорум ооруду. Атактуу футболист болуудан баш тартып, келечекте адам аң сезимине чакырык жасаган, курал күчсүз, оош кыйын, тымызын оңдоп түзөгөн жазуучу болууга сөз бердим. Өз өзүмө сөз бердим.